берекелүү меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз журту, кармаган орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз кайрадан аянда ушул тарбия маселесинде сөз кылабыз деп ниет кылып отурабыз. Ушул тарбия маселесинде келген биздин устаздарды тааныштырып өтсөк, алым устазыбыз көмөктөш болуп коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Агөргө мечитинин имам хатиби Юсуп Сайпиев устазыбыз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Таштан Эрматов атына Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайдын окуу иштери боюнча мүдүрүнүн орун басары, педагогика илимдеринин кандидаты Мамат Абытов агай. Кош келдиңиз. Орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу устаздар, эми убакыт деген ушундай чоң бир неимат, чоң бир мүмкүнчүлүк. Ошондуктан убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн аян жамаатынан ыраазычылык билдиребиз. Орозо кабыл болсун. Тарбия деген өзү кандай болуш керек ай? Тарбия деген термин өзү каяктан келген? Ошого токтолсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу калай калкым. Аллах Таала баарыңыздардын кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Дегеле ушул Рамазан айы баарыбызга берекелүү жана куттуу болсун. Эми сиздин сурооңузга токтоло кетсек, тарбия деген сөз бул Кудай Тааланын Раб деген сыпатынан чыккан сөз. Биз Раббим Алла деп айтабыз го. Ошол Кудай Таала тарбиялоочу. Тарбия дегенде биз жана эле балдарды тарбиялап койгон айтпайт. Негизи тарбия деген сөз Кудай Таала ар бир макулугуну кайсыл учурда кайсы нерсеге муктаж экенин билип туруп, ошону алдын ала ошого шарт түзүп берүүсүнү тарбия дейт. Чаңкаганда Алла Таала муздак суунун жаратуусу, ошол жердин бетиндеги бардык ураган макулуктун кайсыл учурда эмнеге муктаж болсо, Алла Таала ошого жараша шарт түзүп берүүсү, мына ушул Кудай Тааланын ошол макулуктарына кылган тарбиясы. Ал эми биздин терминде ошол тарбия деп биз балдарыбызга ошол тили чыкканда сөз үйрөтөбүз, акылга келгенде акыл үйрөтөбүз, өнөргө келгенде өнөр үйрөтөбүз. Мына ушуну биз бала эмнеге муктаж болуп атат, ошону байкап туруп, ошого бир нерсени үйрөтүү, ошол тарбия болуп эсептелет. Жакшы агай. Алла разы болсун. Мамат агай, айтсаңыз, мынакей сиздерди ушул Таштан Эрматов атына Бишкек музыкалык педагогика коллежде миңдеген агартуучуларды чыгарасыздар. Эл агартуучуларды, алар ошол баягы кээде үйдө 5 баласын, 10 баласын тарбиялаш өтө кыйын. Анан ошондой эмгекти аркалап келесиздер. Анда сөз сизде. Эми тарбия деген ачка айткандай бул өтө татаал маселе өзү. Тарбия дегенде түшүнүктүү, биз педагогикада мисалы үчүн ушундай бир балдарга айтып окутканда ушундай деп билебиз. Бул тарбия деген ата-бабадан келе жаткан бир багымдуулуктарды ошол кийинки муундарга бир өткөрүп берүүнүн бир жолу деп да. Анан эми бул тарбия деген маселе өзүнүн негизи мындай түпкү бир мындай аныктамасы деле айтыш кыйын да. Ар түрдүү багытта, ар түрдүү көз карашта айтылып келет. Биз мисалы үчүн мына өзүбүздүн окуу жайда, Таштан Эрматов атындагы окуу жайда, ошол окуу жайдын тарбиясы жөнүндө айтып карай турган болсок, бизде деле мына 4 багытта иш жүргүзөбүз да. Башкача айтканда мына аты айтып тургандай музыкалык билим берүү, музыка мугалими, анан ошол музыкалык жанагы балдар бакчасында, мектептерде музыка тарбия берүү. Ал өзүнчө каралат. Андан башка ал өзүнчө бир багытта берилет. Андан башка дене тарбия бөлмөбүз бар. Мектепке чейинки билим берүү, тарбиялоо. Андан башка бизде негизги бир чоң бөлүмүбүз бар, башталгыч класстарда окутуу деп. Мына ушул мен ойлойм да, ушул тарбияны биз түрдүү багытта, ошол өзүнүн окуткан жана багытына карата тарбия иштерин жүргүзөбүз да. Тарбиялоону бардыгына бирдей берип коюу, бирдей мындай багытта берип жүргүзүү бул мүмкүн эмес деп ойлойм да. Жакшы, анан быйылкы ушул бүтүрүүчүлүгүңүздөр канча ушул окутуучу бүтүп атат? Быйылкы жылы бизде мына 90 бала бир бөлүмдөн бүтүп атат. Жалпы ошол сырттан окуу бөлүмүбүз да бар да. Бюджеттик, контракттык негизде болуп бир
жалпысынан бир 300гө жакын студент бүтүп атат. Демек ошол 9-дун базасынан 11-дин базасында окутсаңыз. 9-дун базасында дагы кабыл алабыз биз. Анан 11-класстын базасында. Окууту бизде мисалы үчүн ошо күндүзгү бөлүмдө, анан кийин сырттан окуу бөлүмү болуп жатат. Эми оюнча бүгүнкү күнү мына Кудайдын ушу улуу күнүндө ушу биз сүйлөшүп отурабыз. Бүгүнкү күнү биздин окуу жайдын кабыл алуусу башталды да. Башталды. Кабыл алуусу башталды. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Анан ушул мынакей айтсаңыз агай, тарбия деген өтө мындай көп нерсени камтыйт да агай. Анан ушул деги эле ушул тарбия алуучулар, ошол эгерде адис, мударис ушул агайлар мыкты болсо, ошол шакирти жакшы чыгат эмеспи? Анан азыр ушул тарбия биз берип атканда эмнелердин аксап атабыз агай? Агай айткандай, тарбия ар кандай багытта болот. Негизинен биз мына таалим, окуу, билим берүү жаатындагы тарбияны алып көрсөк, бул тарбия кандайдыр бир өнөргө тарбиялайт да. Темирчи темирчини тарбиялайт, доктор тарбиялайт, кыргызчы аны тарбиялайт дегендей. Негизи адамдын руханияты, ички пейили, адамдын өзүнүн инсандык сапатыны буну деген ата-эне тарбиялайт да. Себеби ата-эне менен ар дайым ошол төрөлгө күнгө чейин ошол эненин курсагында болуп, андан кийин атанын тарбиясын көрүп, ошон үчүн биз ушул тарбиянын негизги адамдык касиетти тарбиялай турган ата-эне, жана агай айткандай, өзү биринчи тарбиялуу болуш керек. Ата-эне өзү балага ошол инсандык сапатты түздөн түз тарбиялайт. Андан кийин кайсы кесипке, кайсы бир тармакка берсе, ал жактан мугалим тарбиялайт. Мына ушундай түшүнүк бар да. Жакшы агай, мынакей сиз билесиз, мисалы могу журналыңызда дагы Кыргызстандан кагылайын деп жалаң К менен баштап жазып бүтүргөнсүз да. Анан бул деги чоң мээнет. Анан азырда ушул тарбия боюнча дагы жазып келген экен, ушул нукка дагы көңүл бурсак. Эми мен ошо диний жаатта чоң алым устаздарыбыздын бир тажрыйбасынан ошол алынган сөздөрдөн баштайын сөзүмдү. Эң биринчи бул баланы тарбиялоодо эненин ак сүтү чоң ролду ойнойт. Эненин ак сүтү адал болуусу шарт. Себеби эркек киши ошол бала чакасын багууга милдеттүү. Ошол эркек киши өзүнүн адал кесиби менен, чеке тери менен, өзүнүн акысы менен жана таап келип, аялынын каражаты менен камсыз кылса, эми ал аялдын баласы ошол атанын чыныгы адал эмгегинен жаралган сүттү эмип, ошол балага түздөн түз эненин ак сүтү таасир этет. Экинчиден, бул балдарды, эркек балдарды, кыз балдарды ошол жаштыгынан эле ошол бөлөк жаткыруу керек. Анан балага кача жаштан өзүчө бөлүш. Бала негизи бала менен кыз эч качан мындай бир төшөктө жатпаш керек. 1 жаштан эле бөлөк жатыш керек. Анан кийин качан балага жашка жеткенде толук башка бөлмөгө жаткыруунун аракетин кылыш керек. Мына ушунда себеби бул эркек баланын дагы аял эркек баланын дагы кыз баланын дагы бул негизи 4 жашка келгенде адам баласы статистикага караганда 4 жашында адам баласы эң көп сүйлөйт экен да. Күнүгө атасыга, энесиге 500 суроо бериш мүмкүн экен. Биз аны байкабайт экенбиз. 4 жашындагы бала. Себеби ушул учурда аябай анын дүнүйө таанымы күчөйт экен да. Суроо берүүнү талап кылат экен. Себеби бул чымчык, бул асман, бул көк, бул ак, бул сары, бул 1, бул 2 деген ар бир нерсени таануу процесс ушул 4 жашында жүрөт экен. Анан кийин 9 жашка толгондо адам баласы акылы ошол мындай нерселерди таанып бүтөт экен да. Андан кийин эркек балдардын 11 жашка толгондо, 12 жашка толгондо бул жанагы бойдокчулук, мындайча айтканда бойго жетип, андан ары адам баласы ошол турмуш жөнүндө ойлой баштайт да. Турмуш жөнүндө ойлой баштайт. Кыз бала ошол 9 жаштан, 11 жаштан алар дагы ошол бойго жетип калат дегендей. Мына ушул баланы эгерде Куран жаттата турган болсо, же кайсы бир жакшы бир асыл сапат жакшы нерселерди ата-эне үйрөтө турган болсо, 9 жашка чейин аябай аракет кылып үйрөтүш керек. Андан ары дагы үйрөнөт бала, бирок жаштыгында ошо 9 жашка чейинки үйрөнгөнү жана таш катамга баскандай бекем катып калат да. Мына ошон үчүн балдарга биринчи орунда кезекте ошол туура суроо берүүнү үйрөтүш керек.
Мисал үчүн бала бир нерсени сурайт да, бала мындай эмес, мындай деп сурасаң мындай жооп болот деп, ошо туура суроо берүүнү. Ушул жерде бир маселе бар да агай, устаз. Мисалы кээ бир ата-эне баягы ошол жакшы маселени көтөрдүңүз да бул жерде. Анан кээ бир ата-энелер мындай баягы бирөө сурап келсе же чалып калса, атам, апам жок деп коет го. Бул кандай тарбия болуп калат бала үчүн? Өтө ушул нерсе балага эч качан жалган айтылбаш керек. Бала негизи табиятынан эч качан жалган айтпайт өзүчө. Баладан сурасаң, ал чындыкты гана айтат да. Ошон үчүн ата-энеси эгер жаштыгынан эле баласыга мен жок деп кой, тигинтип кой деп айтса, бул баласыга берген уу деп айтар элем да. Себеби көчөттү башынан эле туура отургузсаң, жакшылап тарбияласаң, ал түз өсөт жана мөмөлүү болот да. Эгерде түз эмес өсүп кала турган болсо, аны 1000 түздөсөң кайра корс болуп сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн баланын жаштыгынан туура сүйлөгөнгө тарбиялаш керек. Жакшы агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде ошол буюрса устаздардын менен биз маек кылып атабыз тарбия жөнүндө. Андыктан суроолоруңуздар болсо 91 70 70 номерлерин бурап, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, суроолорду берсеңиздер болот. Анан жакшы суроо бергендерге дагы китептер, белектер бар. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Агай, мынакей жанагы элдик педагогика, этно педагогика деп коебуз. Илгерки биздин ата-бабаларыбыз бул азыркыдай 21-кылымдагыдай жашаган эмес. Бирок ошол учурдагы биздин элибизге, мекенге кызмат кылгандар, тарбиялуулар, баягы коррупция кылбагандар, ошол убактагылар мыкты чыккан да. Азыркыларга мындай, азыркылар менен салыштырганда азыр эми бүт билим техника өстү. Бирок тилекке каршы кээде ушул тарбия жагынан, адеп жагынан, талим жагынан мындай жанагы мындай аркада калгандай көрүнөт. Кээде аскап мындай толук комплекстүү тарбия болуш үчүн биз дайым эмнелерди кылыш керек агартуу жаатында? Биз бул маселеде башында айтпадымбы? Бул мына тарбия маселеси өтө татаал болуп атпайбы? Биринчиден тарбияны жүргүзүш үчүн ошол тарбиячы өзү тарбияланган болуш керек. Эгер тарбиячы өзү тарбияланган болбосо, анын тарбиясы эч убакта балага жукпайт. Бизде эле мына мисалы үчүн педагогикада, өзүңүз айткандай эле этнопедагогикада, ошо мына устаз айтып кеткендей, бизде ошол нерсени окутулат. Мисалы үчүн ошол баланын келечектеги бир жакшы тарбиясы ошол этнопедагогиканын көз карашы менен алганда, мына биздин өзүбүздүн калкыбызда деле айтылып эле жүрбөйбү? Мына келин маселеси, баланы тарбиялоо качан башталат? Мына ошол нерсе ошол эненин курсагында жаткандан баштап эле башталат. Кечиресиз, бизде коңгуроо бар экен. Андан кийин буюрса сөз улайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчү. Атыңызды тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Орозоңуз кабыл болсун. Угуп атабыз. Саламатчылык. Биз туруна бул жер боюнча тарбия кайсы болуп калды. Суроо кайнаштым. Мен жашым 2 жашта. Мен акалпактын негизин баштайм. Мен монча убакыт бир аял акалпактын карга кийип отурат да. Анан жаман мен ичим күйдү. Мен баламды атамдардын кыргыздын баштайм эле. Анан мен муну калпак менен карга кийгенге болбойт, касиеттүү. Нече кыргыздар татасын. Азыр мен нече топтун башынын карга кийип отурат, уш болот ойлойт, караңызчы. Анан актер деп бары. Мен күнү башкасын деп жатат. Менде карга баарына колдонбой койсо кандай болот? Ушундай көзөмөл болбойбу? Башка туруп баарына мен шайлай ийсе мына топтун Рахмат. башында калпак Рахмат эже, айтканыңыз эң жакшы эже, чоң рахмат. Алла разы болсун. Устаз, бул да негизги маселелерден, урматтуу агайлар. Анткени азыр карасак, эженин көтөргөн маселеси өтө олуттуу. Азыр ушул модага айланып баратат, бир мындай жанагы жеңил баруу менен деп калпактарды башка кылып анан эженин баягы суроосуна бир жооп кылсаңыз.
Ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кудай таалам жашоо шартка жараша, жер аймакка жараша ар кайсы улутка ар кандай аң сезим берген, эс акыл берген дегендей. Ошон үчүн бизге Кудай таалам ушул ак мөңгүлүү тоолордун арасында жашатып, ушундай ата бабабыздын аң сезимине салып, ушундай ак калпакты бизге мурас калтырып кеткендиктен биз ар дайым муну аздектеп сакташыбыз керек. Ошондой эле андай баняларга, парларга кийгенге болбойт. Ал үчүн атайын деле башкача түрлөрү жасалат го деп ойлойм. Ошон үчүн ошондой нерселерди кийип. Демек бул жерде бир маселе болот да агай. Урматтуу устаздар, жанагы балким ошол биз эженин берген суроосунда эмне болуп атат окшойт. Биз келечекте ошол жаңы өсүп келаткан, сиз айткан жаңы муунга, асыл муун, алтын муун дейбизби? Ошолорго ушул баягы мындай патриоттук сезим үчүн калпакты башына кийип, мен кыргызмын деп жанагы мындай сыймыктанып жүрүш үчүн ошондой баягы чыныгы, жана сиз адал маселесин сонун көтөрдүңүз да, ошондой маселе дагы ошол биздин дин алымдары деги эле шарият ошого кандай карайт? Ооба, ар бир адам, ар бир калк ошол өзүнүн ата бабасы карманып келген ошондой мурас нерселерди аздыктап сакташ керек. Ошон үчүн биз мына калпак күнү деп эле ошол күнү кийип койбостон, бир күн кийип коелу. Ооба, ошондой мааракелерде, окуу жайларда муну кийип биз азыр мына жакшы сапаттуу калпактар чыга баштады. Ошон үчүн биз ошого биз аракет кылып айтышыбыз керек, албетте, туура маселе. Жакшы. Сизде буга мен да өзүм азыр көтөргөн эжекенин маселеси аябагандай сонун болду да. Бул өзүбүздүн намысыбызга тие турган нерсе. кыргыздар ойгонуш керек. Намыска тие турган нерсе, анан эми жана калпагыбызды өзүбүз барктай албасак, ал ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгүнө жараша болсо керек. Анын кайсы жерге кийип, кандай эме кылган. Бул бир жагынан бир топ мына өзүңүзгө белгилүү болгондой биз көп учурларда калпакты баалабастан анын белек катары берип, анын баркына жетеби, жетпейби, түшүнөбү, түшүнбөйбү деп деле баягы келген конокторубузду калпак менен сыйлап калбадыкпы. Ошон үчүн мен ойлойм да, анын бир баркын көтөрүш өзүбүздөн эле адамдын түшүнүгү ошол өзүнүн аркы эмесинен эле болот го бул. Демек, бул ушул жаңы биздин балдарыбызды, кыздарыбызды ушундай бир устаздар айткандай, балким баягы патриот сезимдер мекенчил болуш үчүн өзүнүн ушул баягы мына азыр түкүрбө деген дагы бир жакшы акция өтүп атат. Өзүбүз ошол кыргыз болуп туруп өзүбүз баркына жете албасак, анан кийин башка улуттар чындап эле баняга кийип баштады. Демек, тарбияны ушул кичинекейинен баштап бериш керек. Балким устаз ушул дагы бир нерсеге токтолобуз. Балким ушул жанагы Жармөбөк менен Бозогүл ушул кээ бир алымдар айтып коюшат да, ушу үйлөнгөнгө чейин бири-бирин тарбиялап, же болбосо тарбияланган кызды алыш керек деп. Бир ушул данышмандардын бир айткан сөзү бар экен. Ошол эгерде агасын укпаган жигитке биз кызыбызды бербейбиз дейт экен. Эгерде ал агасын укпай атса, тарбиясы жок дейт экен. Энеси укпаган кызды биз келин кылып албайбыз дейт. Ал демек энесин укпай аткандан кийин ал бизди укчу эле, бул тарбиясы жок дейт экен да. Анан ушул канчалык бир мындай бүгүнкү биздин темабызда тарбия болуп атпайбы? Балким ошол баягы азыркы жаштарыбыз мындай кээде карасаң демеге чыгып каласың, эс алуучу жайларга барып калсаң, ит талагандай болуп калды. Анан кээ бирлерин айтсаң, оюн санат, кээ бирлери болсо 3-4 сөз менен жооп берет. Ошол жаштарга кандай насаат? Мен ушуга бир кенелек токтолуп кетсем, уруксат берсеңиздер. Биздин Азирет пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам бир хадисинде айткан, кайсыл үйдө ит болсо жана бир нерсенин сүрөтү болсо, ошол жерге рахмат периштеси келбейт дейт да. Демек, рахмат периштеси деген ошол периштелер келип, ошол үйгө бата берип, береке болсун, жакшылык болсун деп берүүчү, ушундай бата берүүчү периштелер да. Эми биздин ачыгын айтканда дин душмандары болот. Ошолор биздин ушунчалык бир душмандыктын акыры чегине жетишти. Мисалы үчүн биз балабызды ошол төрөтканадан алып чыкканда эле, ошол жалайыгында, соскасында ар бир буюмунда кандайдыр бир жаныбардын сүрөтүн тартып койгон да. Сөзсүз бар. Сөзсүз бар. Эми ошол бала төрөлгөндөн баштай эле ошол сүрөтү бар нерсеге оролуш керек дагы, ал жерде сүрөт бар, ошол жерге периште келбеш керек, периштенин батасы бул балага тийбеш керек деген идеяны алар өтө жакшы билет, бизден жакшы билет дагы, ошону кылышат. Оюнчукта дагы
Анан кичине кыз бала мисалы үчүн 6 жашка толуп, эми эле мектепке киргенде, анын дептерин карасаңыз, бул жерге Барби деген кукланын сүрөтүн тартып койгон. Сумкасында да бар, ручкасында да бар, өчүргүчүндө да бар, ободогунда да бар, бантигинде, бардык нерсесинде ошол Барбинин сүрөтү жок нерсеси жок. Демек, алар ушундай тарбиялап атат. Ал Барби деген 14-15 жаштагы ошол фигурасы келишкенде кыздын сүрөтү. Алар деген ушул кыз эми мындай жеткинчек кыз, эми өсүп келе жаткан кыз. Ал ушуга көзү көнүп калыш керек дагы, мен келечекте мына ушундай жарым жалаңач болушум керек экен деген жака тарбиялап атат. Эмне үчүн биз эркек балдардын дептерине калпакты сүрөтүн тартып, могу жерге калпак деп, экинчи дептерине камчыны тартып, могу жерге ээрди тартып, могу жүгөндү тартып, сонун кылып, кыргыздын ошол динемдигинде дагы бир кылычтын сүрөтү турган болсо, кыздардыкында шөкүлө турган болсо, кыздардын тетиретинде деген бир бешик турган болсо, же бир мында энелердин ийиги турган болсо, же болбосо дагы бир китебинин сыртында элечек турган болсо, мына ушуну биз керемет тарбия, көз ошого көнсө, ата бабабыздан келе жаткан ыйык нерсе деп ошого көнсө, дагы бирөөсүндө дагы бир жакшы нерсе сүрөт турса, мына ушу карасаңыз, азыр мен статистика боюнча, өзүмдүн баамым боюнча, мечитте 10 жылдан бери кызмат кылам, балдарды дем салдырган алып келишет. Күнүгө бир 4, 5, 10, 20га чейин бала келишет. Ошол 4, 5, 6 жаштагы балдар азыр ошол жүрөгү түштү, төшөгүн булгап коет, чочуйт, нерви жука, ушундай бир ыйлай берет, коркок. 10 жаштагы бала коркок. Ушул саача албайт. Эмне болду экен деп ушуну изилдеп көрсө, бул азыркы балдар эртеден кечке ушул бир экранды карайт экен, телефонду же компьютерду. Анан кечке ошол жерден оюн ойнойт экен. Зомби болуп калган. Оюн эмне? Ошол бир ажыдар, бул жактан от келди, бирөөсү келип мондай саатынан эле бир жалын чыкты. Ошондой атышмай, бири-биринин кылыч менен чапмай, жөргөмүш, ушундай жин балакеттин баарын балдарыбыз кечке көрөт экен, нерви жука болот экен, коркок болот экен. Анан мешитте жетелеп келет экен ата-энеси. Аны доктор эчтеке кыла албайт экен. Түшүдөн чочуп атса. Анан биз дем салып, ошого эскертип атабыз. Эми биз чүкө ойноп, тоодо жок азым казып, суу кечип, бактарактар менен ойноп жүрчүбүз да. Кой багып. Азыркы балдар деген, шаардын балдары деген мына ушундай бир пластикке окшоп калды да, мында кытайский нерсеге окшоп калды да. Мына ушул нерсе мени чочутат, коркутат. Эми 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин булар ата болот. Кечке компьютер ойноп отурган кантип ата болот? Баласын эмне менен тарбиялайт деген сөз да. Мына ушул жагынан биз ойлонушубуз керек. Жакшы, устаз, бизде коңгуроо бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Аты жөнүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Жалпы тарбия жөнүндө болуп атканда биз бир аз кичинекей балдар жөнүндө жакшы сөздөр айтып атат. Ошондо эле биз мындай телеэкрандан Манас каналынан ар кандай немелер чыгып, бир диний алымдары же бир башкача бир алымдар чыгып, алым эместер чыгып да мындай өзүнүн ойлорун айтышып, башкача элди бөлүп, нукка бөлүп, өздөрүнүн башкача патриоттук сезим менен башкача даат кылышат. Ошонун ичинен бүгүн эле Манас каналынан чыкты да, ошо Арстан Алай Абдуллаев дейт да. Ошол байкебиздин да мындай телеэкрандан чыкканы бир коомдук немелерден токтотуп, андай нерселерге тыюу салдырып койсо болбой, ар кандай тарбия талимде болот да, ошодон билбегендери бар, билгендери бар, ошодон угушуп, ар бир элге башкача мындай сактуу тура эмес нерселер кетип атат да. Ошол биздин алдыбызда бир чоң кызмат немелери иштеп ушул алып барса жакшы болот дейт да, мында тарбиянын ичеси да. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Эми буюрса биз ойлойбуз, ушул Манас жагырыгына буюрса ошол чалып айтсаңыздар болуш керек деген ойдобуз, жетекчилигине. Анан эми устаздардын да көз карашын угуп көрөбүз. Эми ар ким өзүнүн ойдагын айтканга укугу бар. Бирок азыр биздин айкөл элибиз ак менен караны жакшылап эле айырмалап калды. Элибиз ушундай деңгээлге жетип калды. Менин баам боюнча элибиз мындай ибадат кылуу, намаз окуу, орозо кармоо, ажылык кылуу бул элге жеңилдик болуп, андан кийинки даражага көтөрүлүп калды. Элибиз деген ушундай бир өзүбүздүн жетимдерге, муктаждарга кайрымдуулук кылып, мындайча айтканда элибиз мындай бир
өзүнү эле Кудай Таалага жакындатпастан жакындарынан кошо жакындатуу, башкаларга камкор болоюн деп ушундай деңгээлге жетип калды. Элибиз кимдин оозун карап, кимдин сөзүн укканын өзү жакшы билет. Ошондуктан Кудай өзү баарыбызга туура жолго баштасын, туура жолдон адаштырбасын. Ар кимдин өзүнүн ыктыяры, ак сөз менен кара сөздү биздин элибиз өтө жакшы билет. Андан эч кандай камсанабаш керек. Ошондой айтарым. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул ыйык кереметилүү Орус айында Кудай буюрса дуаларды, тилектерди Аллах Таала кабыл кылат. Андыктан жалпы ошол элибизге айрым адашып жүргөн бир туугандарыбызга дагы ошол Кудай Таала тарбия, иман берсин деп дуа тилек кылсак буюрса жакшы болот. Ошол биздин Аян телеканал жалпы чыгармачылык жамааты даярдалган сурамжылоо бар. Андан кийин буюрса маегибизди улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Адам бул жашоого миңдеген милдеттерди аткаруу үчүн келет эмеспи? Ал эми ошол милдеттерди аткаруу үчүн ага туура тарбия керек. Ошол тарбияны кантип туура алышыбыз керек? Чогуу бирге сурамжылоо жүргүзүп көрсөк. Туура тарбияны үйдөн бериш керек обязательно. Семьяда эн атасы кандай бири-бирине отношение кылса, ошол отношениядан тарбия алат бала дагы. Мен башкаларга эле берилечи мындай вопросту. Туура направлять этип, жакшы жолго салып. Мисалы үчүн эми ар кандай направление болот да. Кандай десем, немеде? Мээримдүү болуш керек, самое главное, урушпаш керек. Всё. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Сиздер Түз эфирде аянда алым устазыбыз Юсуп устазыбыздын тарбия жөнүндө сөзүн жана ошондой эле Мамат агайыбыздын сөзүн угуп атасыздар. Айтсаңыз, азыр агай жакшы маселени көтөрүп кетти да. Ушул баягы китептерге, тетрадтарга ушундай биздин баалуулуктарды койсок. Жанагындай Кытайдын эми товар да келди, бирок ошого байланыштуу башкасы да келди да. Анан ушул баягы биздин кичинекей жаңы алтын биздин чүрпөлөрүбүздү башка жакка, башка тарбияга алып кетип аткандай, жанагы батыштын батка гана кирип баратабызбы балким? Сиз кандай мындай ой толгойт элеңиз? Мен айтайын дегеним дагы ушу азыркы биздин телегөрүүчү суроо бергенге эле кичине улантып айтайын деген оюм бар да. Телегөрүүчүнүн суроосу аябагандай жакшы суроо болду да. Себеби дегенде бул ар бир адам өзүнүн пикирин айтат деп туруп эле биз жанагы ошол ар ким өзүнүн көз карашын бирөөгө таңбалабаш керек да. Ар кимдин өзүнүн көз карашы өзүндө болуш керек. Анан жалпы мындай эмеге чыкканда жанагындай бир жеке бир багыттагы ойлорду айтыш менимче туура эмес да. Бул бир. Экинчиден мына айтканыңыздай биз ага өзүбүздүн мына каражат маселесине келип калат экен да. Бүт чыгарган эменин баардыгы чет элден келип туруп эле анан кийин жанагы дептерибиз, китептерибиздин сыртын жасалгасы устазың туура айтты. Каяктагы бир бизге терс таасирин бере турган нерселер толуп кетти. Ал студенттерибизден деле байкайбыз биз. Ал жерде бүт эле жанагы артисттердин сүрөтү, же бир башка нерселердин сүрөттөрү бар, ал лекция жазган дептерлеринен деле байкайбыз да. Бирок чындыгында устазың жакшы ойду айтты. Эгерде ошондой биздин патриоттук сезимди козгогон, ошол дагы бизге чоң бир дептердин бетиндеги бир сүрөт, мисалы үчүн, мына өзүңүз айттыңыз го, түкүрбө деген бир эме чыкты деп. Ошол бир кичинекей нерсе адамга өтө чоң бир мындай баалуулук болуп берип атат. Ушул иман фонду дагы түкүрбө деп, мына президентибиз өзү дагы ажообуз колдоп, бул 2 жылдан бери мындай салтка айланып келатат да. Демек ошентип көп биздин жарандарыбыз тарбиялап атат. Анан агай балким жана көп түкүрсө көл болот деген кыргызда сөз бар. Мындай ушул баягы азыр агай көтөрүп аткан маселени ушул билим берүү министрлигине, жогорку кеңеш депутаттарга, алымдарга бир айтып багай. Ушул маселени бир чечүү жолун. Ушул эми мына татынакай өзүбүздүн балдар кыздарыбызга бир жакшынакай кыргыз жытанган тетрадтар болсо туурабы? Ушуну бир демилгелей турган сизде кандай идеяларыңыз бар? Мен ошону бекеринен айткан жокмун. Мен ошону бир 10-20 атайын тетрадтын сыртына ошондой сүрөттөрдү тартып,
көргөзүп, ошондой мисалы Ташрабаттын сүрөтү, Сулаймантоонун сүрөтү, ошол Ысык көл, ушундай жакшы бир жерлерди, жакшы өзүбүздүн буюмдарды, ата бабадан калган бир кылыч найзаларды, ошондой бир сүрөттөрүн тартып, эркек балдарга атайын, кыздарга атайын, ошондой бир түстөрүн дагы неметип, ошондой бир сунуштайын деп атам. Эми буюрса, ошол тилек ишке ашып калса, сонун болот. Кудай буйрса. Анткени баягы мына Кыргызстанда керемет жерлер бар. Ошолордон баягы туаныбызды коюп, мисалы ошол мына Кытайларда ушундай саясат бар экен, ошол биринчи өздөрүнүн ошол тарыхын жакшы таанытат экен да, анан дүйнө жүзүн, анан баягы мындай зыңкыйган бир жакшы келечектеги тарбиялуу бир инсандар чыгат экен. Анан эми бизде уюткубуз бар да Кыргызда. Биз негизи ушул кыргыздар башкаларга үйрөтүшүбүз керек деген ойдомун да, устаз. Анан ушул нерсени үйрөтүш үчүн дагы мисалы тарбия деген ушул көп кырдуу болот деп коет. Талим деген көп сырдуу болот дейт да. Ушунда кандай чечмелеп берсек болот? Эми кыргыздын бул макалы, лакабы. Негизи талим деген менен тарбиянын айырмасы бар. Талим деген илим билим үйрөтүү, тарбия деген ошону иш жүзүндө жасап көрсөтүү да. Мисалга ошол окуучуларды чоң университеттерде мындай окутуп эле коет, кийин ал практикага жиберет го. Ошол практикада ошол жерден кесипкөй, ошо тажрыйба көргөн чоң устат агайлар ошол окуган билимини эми балам мындай кыласың деп үйрөтөт да. Мисалы үчүн бир жерде отуруп бир жылга чейин машина айдоону илимин окусаң, барып бирөөлөр рулга отуруп айдай албайсың да. Рулда отурган агай сизди дагы бир ай шаарда аралатып тарбиялатыш керек. Мына ушундай түшүнүш керек да. Ошон үчүн бирок экөөнүн тең өтө зарылчылыгы бар. Билими жок эч нерсени аткара албайсың. Бир нерсени аткарайын десең билим керек болот. Ошон үчүн бири-бирине аябай тыгыз байланышы бар. Демек, куштун эки канаты сыяктуу. Куштун эки канаты сыяктуу талим менен тарбия. Жакшы, анан агай. Талим менен мен да бир аз оюмду кошуп коеюн. Мына мисалы үчүн тарбиялуу болушу мүмкүн. Тарбиялуу болушу мүмкүн. Же болбосо кээ бири билимдүү болушу мүмкүн. Билим менен тарбияны кээде биз мындай жана айтып атпайбызбы? Куштун эки канатындай деп. Бирок кээ бири бар, мисалы үчүн билими бар, тарбиясы даяк болуп калат. Ал турмушта көрүнүп эле жүрбөйбү бизде. Ал билимдүү, илимдүү, бирок эмеге келгенде, тарбия жаатына келгенде, ошол өзүнүн билимин, тарбия эмесин, илимин тарбияга пайдалана албай калат. Агай, ушул жерде мисалы балким тарбиясыздан биз тарбия алсак болобу? Эми анын дагы тарбиясыздын дагы өзүнчө бир эмеси бар. Ал тарбиясыз адам деп таптакыр эле тарбиясыз деп ташташ дагы туура эмес болуп калат да. Ал тарбиясыздык кандайдыр бир себептерден улам пайда болушу мүмкүн. Ага дагы бир өзүнчө бир таасир эткен күчтөр болушу мүмкүн. Мына ошонун кесепетинен анан тарбиясыздык болуп калышы мүмкүн да. Агай, мынакей жана тарбия жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бүгүнкү темабыз. Анан мынакей сиздин ушул дагы тарбия боюнча критерийлериңиз турат да, ошо токтолсок дагы. Эми балага ар бир ата үч нерсени үйрөтүү керек тарбия иретинде. Ошо атка минүүнү, жаатууну, сууга сүзүүнү. Мушу шариятта айтылган сөз. Себеби атка минүү ар бир жоокер жигиттин милдети болуш керек. Бизде бул нерсе аткарылат болуш керек. Айрыкча кыргыздарда жаатуу, ошондой эле сууга сүзүү. Себеби ар кандай кесепеттерден сүзүп качып кетүүгө, анан ошондой эле мына көк бөрүнү, кыз кулмайды кээ бир адамдар ошол диний жаатында көз караштагылар туура эмес деп да айтышат да. Негизи бул жоо жүрөк баатыр калкыбыз ар дайым ат жанында жүргөндүктөн бул илгерки ошол кан бектерди, падышаларды, ошол эң жакшы күлүктөрдү мингизген да аларгачы. Ошон үчүн ал күлүктөрдү жөн эле мо күлүк экен деп мингизген эмес да. Алар байгеге салып таптап, кимиси катуу чуркаса ошону мингизген. Мына ошондой эле биз ошол аттарды чуркатып, ошондой бир жоого даярдык катары тапташыбыз керек деген ниет менен ошол балдарды атка мингенге үйрөтүшүбүз керек. Жакшы, кечиресиз, бизде да коңгуроо бар экен, өтө коңгуроо көп чалуулар болуп атат агай. Эми жооп бербесек да болбойт, буюрса сөз улайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу телегөрүүчү. Орозоңуз кабыл болсун. Аты жөнүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Менин атым Абдулла, мен 8 жаштамын. Мен тарайып намазына барайын десем, апам кичинекейсиң деп жибербей жатат. Мен эмне кылсам болот? Мен 8 жаштамын.
Азамат. Чоң рахмат. Абдулла, сизден Алла разы болсун. Мен эмне муну дептеримди карадым эле, бул жерде жазылып туруптур, 7 жашка чыкканда баланы намазга үндөш керек деп. Урматтуу Абдулланын ата-энеси, сиздерге кайрылып кетем. Балаңыздардын өзүнүн талабы болуп атканда, сиздер балага шарт түзүп бериңиздер. Ошол өзүңүздөр мындай үй бүлөдөн эркек кишилер барса, ээрчити барсын, болбосо ошол кошуналардан же байкелерден, тааныштардан бирөө жарымга кошуп мечитке жибериңиздер. 8 жаштагы бала кадимкидей намаз окуп калыш керек. Эгер 10 жашта бала намаз окубаса, кичине опузалап койгонго да шарият уруксат берет. 12 жашка барганда адам эркек бала толук намазга жыгылып калыш керек. Ошол үчүн бала тарбия. Бул да тарбия. Мечитке барганда бала эч качан жамандыкка барбайт. Ошол жерден дарат алганды үйрөнөт, бири-бирине акыл насаат айтканды угат, ошондой эле имамдын сүрдүүмүндө бир сөздөрүн угат. Азыр негизи ошол мектептерде агайлар азайып кетиптир да. Анан эжейлер көп экен. Ошо эжейлердин сөзү эмнеси болсо да аял кишинин мээримдүү сөзү балага анча таасир этпейт да. Атанын сөзү окутуп коет го. Эми эркектер болуш керек. Ошон үчүн эркектер мындай бир катуу сүйлөп, сүрдүү балдардын жүрөгүн диртилдете турган агайлар көбүрөөк болуш керек. Өкпөсүн үзүп койчу эле да. Өкпөсүн үзүп койчу агайлар жок болгондуктан, балдар барып имамдын сөзүн укканга өзүлөрүнүн канааттандырарлык сезип атат да. Ошон үчүн мечитке жиберип туруңуз, балаңыз буйрса жакшы. Эгер мечит алыс болуп калып, шарт жок болуп калса, анда кичине чоңойсун Абдулла. Күтө туруңуз, өзүңүз жолдошторуңуз менен барганга чейин Кудай таала өмүр берсин. Жакшы. Агай анакей, ушул жанагы азыр биз талим тарбияны да кошподукпу? Анан ушул талим тарбияда негизден эле сиздердин окуу жайга мындай талап көп да. Мисалы, ошол жылына мисалы канча окуучу кабыл аласыздар, студенттер? Анан 90 бүтүп атат деп атпайсызбы? Анан Кыргызстандын баардыгына кетип атат. Анан ошонун баардыгы эле ушул баягы өз адистиги менен канча пайыз мындай жумуш менен камсыз болот? Мындай мектептер менен мындай келишимдер бар да? Бизде биздин окуу жайыбыз өзү жарым кылымдык окуу жай да. 50 жылдан ашык тарыхы бар. Анан өзүңүз билгендей биздин окуу жайды мына көрүүчүлөр деле, билген адамдар деле өздөрү сезип туйса керек. Айрыкча азыркы убакытта мына башталгыч билим берүү ушул орто окуу жайлардын ролу аябагандай күчөп атпайбы? Суроо талап. Суроо талап. Биздин окуу жайга жылына мына быйылкы жылы эми жана бюджеттик министрлик тарабынан ал өзүнчө бекитилет. А бирок жанагы келишимде, контракттын негизинде келген студенттер аябагандай көп тапшырат. Анан үстүнө биздин мына өзүңүз айткандай суроо талап дегендей биздин окуу жайдан бүткөндөр мына азыркы учурда биздин негизи биздин окуу жайга келген студенттердин негизи контингент бул айылдардан келишет да. Айылдардан келген студенттер менен шаардан келген биздин жаштарыбыздын тарбиясы, адеп аклагы кандай? Эми бизде көбүнчө айылдан келгендер. Анан эми ал тарбиясына келгенде биз сен айылдан келдиң, сен шаардан келдиң деп туруп аны мындай иргеп эме кылбайбыз. Негизинен. Талап бир, бирок сөзсүз түрдө айырма болот. Жүрүш турушунан, ошол эле жана биз айтып аткан кийинишинен. Бизде азыр мындай неме маселелер болуп атат да, жана сөзүңүз оозуңузда, мисалы биякта шаарда жашап калган туугандарыбыз бар да, баардыгыбыздын. Анан ошолор айылдарга жөнөтөт да. Барып ошол кыргызча үйрөнүп келсин, малды бакканды үйрөнсүн, сүт каяктан чыгат деп жанан кээде мен таң калганым жана кыргыздарга отурмочу болуп калдык да. Баягы тил тарбиясы, анан адеп аклак тарбиясы, жүрүп турум тарбиясы, анан азыр дагы ушура күн ысып атат го. Күн ысып, анан жанагы шымдар чыкты. 72 жеринде ушундай тешилип калган жана ок тийгендей. Анан илгери биз жамачылап кийгизсе да ата-бабаларыбыз суук тиет депчи. Анан алар $200 болсо, берки бүтүн шым 800 сом, 1000 сом экен. Анан ошону алып бербей койсо, ата-энеси кээде азынып өлгөн жаштарыбыздар бар. Кандай тарбияга баратабыз деген маселе да? Кандай дейсиздер? Жооп бере кетсем, негизи азыр каникул болуп, кээ бирөө ойлоп атат, кээ бир ата-эне баламды Турцияга жиберсем, Анталияга жиберсем, Таиландга жиберсем, Дубайга жиберсем деп.
Мен айтар элем шаардыктар айылга жайлоого эле жибериш керек баланы. Бул да тарбия. Ооба, ошол жерге барып карыялардан, абышкалардан, кемпирлерден ошол бир акыл насаат сөздөрдү угуп, кой багып, ошол кымыз жыттанып, ошол жерден бир нукуралуулукту үйрөнүш керек да. Себеби пайгамбарыбыз деле шаарда төрөлгөндө ошол айылга жибербеди беле. Ошол 4 жашка чейин, сүттөн чыкканга чейин ошол жакта жүрдү. Ошон үчүн биз балдарыбызды ошол айылдагы нукура жашоого, асманды карасаң жылдыздар жымыңдаган, шаркырап суу акканы, ошондой эле мөмө жемиштер, эгин кантип тигилет, аталар ошол балдарына бардык нерсени үйрөтүп, ошондой эми толук 3 ай эле айылга жиберип койбостон, бир 10 күн, 15 күн ошол жайлоолорго барып өзүңүз менен кошо эс алдырыңыз, кашкулак менен суурду көрсөтүп тааныштырыңыз дегендей, бул дагы бир мындай кыргыздык аң сезимди өстүрө турган нерсе да. Анан кечке эле ошол компьютерге отургузуп койсо же бир саунага окшош бир эркек аралашып бир көлдөргө алып барып койсо, ал жерде деген бала тескери таасир алат да. Бул жерден дагы мындай да. Биз жанагы айтып атпайбызбы? Айылдан, анан шаардан депчи, эми кээ бирин мындай эске алыш керек. Кээ биринин мисалы айылга алып бара тургандагы мүмкүнчүлүгү деле же болбосо тууган уруу деле жок болуп калышы мүмкүн. Мына ушул жагын да эске алыш керек да. Мисалы үчүн биз кана эми баардыгы эле мисалы үчүн ошол балдарды биз ошол өзүбүздүн жерибизди, табиятыбызды көрсөтүп, ошол чоң ата чоң энесин алып барып, ошондой мүмкүнчүлүк болсо анда сон болмок. Андай мүмкүнчүлүк да чектелүү да. Ошол баягындай ошол курдаштар ушундай бир программа кылып алышыптыр да агай. Баягы жылда мындай кезеги менен ошол 7 дубанды бала чакасы бар көрсөтөт экен. Мынакей Ош деген мындай, Талас деген тигиндей, Көл деген мындай керемет жерибиз бар деп балдарга тарбия берет экен да. Ал ошол агай айткандай азыр бизде көбүнчө модага айланып калды, Лондонго, тияка бияка, Парижге деп анан биринчи Кыргыздын тарыхын билсин дейт экен да. Анан бул дагы негизги маселе анан бизде азыр биздин 10 мүнөттөй убактыбыз калып тур, урматтуу агайлар. Убакыт деген зымырап тез өтүп атат. Анан Юсуп Устаз айтсаңыз, бизде мисалы башка өнүккөн өлкөлөрдө ошол жанагы мурас тарбиясы бар. Мурас боюнча сиз адиссиз, мен билгенден Кыргызстанда бул боюнча адис көрө элекмин да. Анан ошол баягы кээ бир учурларда ошол илимде көп адамдар талашып калышат. Өзгөчө баягы адам өтүп кеткенде башка болгондо ушул эми биздин азыр Кыргызга канчалык деңгээлде керек? Коңгуроо бар экен, коңгуроодон кийин буйрса жооп бересиз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Мен Устазга сурай берейин белем. Бериңиз. Бул мектепте окугандан кийин случайный каникулда балдарды медресеге же болбосо мечитке барып тарбия алганга болобу? Рахмат. Албетте, мечит медреседе мектеп окуучулары 9-классты бүткөнгө чейин азыр мечит медреседе, жалаң медреседе окуганга уруксат жок. Качан 9-класты бүткөндөн кийин гана чоң медреселерге тапшырат. Ал эми окуучулар болсо ошол 3 айлык каникулда 1 айлык лагерлер бар. Лагерлер тоодо дагы, жайлоодо дагы, шаарда дагы, Бишкек шаарында дагы мечиттерде уюштурулат. Ошол жерге алдын ала 1 жыл мурда катуу аракет кылып жаздырып койгондор бар. Жайлар өтө аз, ошон үчүн алдын ала акчасын төлөп, ошол шартын сүйлөшүп бардыгыны сүйлөшүп коюшуңуздар керек. Албетте, бала ошол 9-класска бүткөнгө чейин ар жылы каникулда 1 ай таалим өтүп турса, сиздерге жетишет. Анан ошону кийинки жылга чейин окутуп турушуңуздар керек бул өзүңүздөр. Кийинки суроого өтсөк, Устаз, убактыбыз өтө кыскарып баратат. Ошондуктан жанагы мурас тарбиясы. Мурас тарбиясы боюнча бул мурас деген ар кандай бөлүнөт. Тарыхый мурас, илмий мурас, маданий мурас. Ошол бул мен адистигим ошол адам каза болгондон кийин анын артында калган мал дүйнөсүнү бала чакасына, ата энесине, тууган уруктарына ошол бөлүп берүү маселеси да. Бул дагы тарбияга өтө тыгыз байланышкан. Качан бир туугандар бардыгы тарбиясы жакшы болуп, ошол ата энеси каза болгондон кийин бардыгы башы биригип, ошо атабыздан калган мурасты ушундай бир тең укук менен бөлүшүп алалы, шарияттын мыйзамынын негизинде бөлүшүп алалы деп, кыздарга дагы, балдарга дагы бардыгына берилиш керек мурас маселеси. Мисалы үчүн балага 100 сом берилсе, кыз балага 50 сом берилет, атага, апага, небереге баарына мурас бөлүнөт. Эми бул нерсе мен 10 жылдан бери ушул жай-жайларда, медреселерде, имам фонду уюштурган семинарларда, имамдарга бардык жерде ушул нерсени окутуп келем. Бул негизи мурдатан бар, бирок амал кылынбай калган.
буга мына 10 жылдын ичинде бир 20 киши менден ошол фатва сурап, атайын чечим сурап, ошол өтүп кеткен мархумдардын мурасыны шарият жол менен адилеттүү түрдө баары ыраазы болуп бөлүп алган учурлар кезиги атат. Эми ачам-чамдай кеде орточо адам өлсө, эми эң жаш баласына калып кала берет, калгандарын үйлөп койду. Бирок чоң заводу бар, миллиард акчалары бар кишилер бар да. Эми алар каза болгондон кийин, анын каза болгон күнү эле самсалап жанагы туугандары банктын оозунда болуп калат. Ал көмүлөбү, качан көмүлөт, аны менен жумуш болбой калат. Эпте ошо документ турлап, мал мүлкүнү өзүнө иймерип алыштын аракетинде болот да. Ошон үчүн эгер шариаттын мыйзамына баш ээ турган болсок, эркек балдар бардыгы бирдей алат, кыздар андан экеси аз алат. Кызы мейли турмушка чыгып кемпир болуп небере көрүп калган болсо да, ошол кызга мурас берилиш керек болот да. Мына ошон үчүн бул маселеге дагы сиз жакшы эскерте кеттиңиз. Тарбия болсо, бунун баары шарият айткандай, Куранда айтылгандай бөлүнөт, баары жакшы болот. Анан азыр агай бизде да актуалдуу өтө негизги маселе болуп аткан ошол жанагы интернет тарбиясы. WhatsApp дейбиз, Одноклассник, Facebook жана башка ошол интернет желесиндеги тарбияны аргы жактан алып атат жаштарыбыз. Кээде бизде атине берип коюп атат, могу соткасын берет экен, сене мейли аласы болду деп сиз айткандай. Анан кийин алар кандай тарбия алып атат? Мынакей биз жанагы кыргыздын баалуулуктары боюнча да сөз кылдык. Ушул интернет тарбиясына сиздин көз карашыңыз кандай? Туура элеби? Интернетте биз азыр мынчалык деңгээлде таркап ушундай колдонуу болуп аткандан кийин аны тыйып жаап ташташ мүмкүн эмес. Аны деле мындай моюнга алышыбыз керек. Бирок ошол интернеттен жанагындай бир туура эмес багыттагы нерселерди көрүп, туура эмес багыттагы жана сайттарга кирип ушундай колдонуучулар болуп атканы бул мен буга түп тамырынан бери каршымын. Бул биздин баалуулукту, бул келечегибизди, бул бир жагы мындай биз илим техника өсүп атат деп атабыз, ага сүйүнүп атабыз. Аны өзүбүздүн тарбиябызга, өзүбүздүн ошол турмушубузга бир туура багытта пайдалана албай атабыз да. Бул талкалайт, бир жагы талкалайт чындап эле буга. Агай айтсаңыз, азыр жанагы кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө ушул баягы туура эмес жана сайттар дейбизби, туура эмес тарбия болгон нерселерди, фильмдерди, башкаларды, мультфильмдерди көрсөтпөйт экен. Тыюу салган. Анан ушул эми бизде дагы өтө актуалдуу маселе болуп кетти. Азыр жаш деле, чоң деле мындай жакшы нерсени көрөйүн дейт, бирок туура эмес жакка кетип калгандар көп да. Буга чектөө киргизиш керек мамлекеттик деңгээлде. Анан мен айтар элем, бул эми жаштар ушул интернетке кирип кетти деп эле жамандап отура берген да болбойт. Мисалы үчүн бир оору адам сокур ичеги болуп доктурга түшсө, эми аны сыртынан эле мазы сүркөп койду, майын сүйкөп эле жакшы болуп кетер деп күтүп отурган менен ал ичиндеги ичегиси жарылып өлөт алчы. Аны кесип туруп, ичине кол салып туруп, ичегисин кесиш керек болот да, операция жасаш керек. Ошондой эле биз жаштарыбыз интернетке кирип кетти деп эле сырттан бакырып турганын кажети жок. Ошол билимдүү жаштар, алымдар дагы болсо ошол интернеттин ичине кирип туруп, ошол кайсы жерден балдар жаман таасир алып атат, ошого каршы постторду жазып, жакшы нерселерди. Мисалы үчүн азыр биз ошол боштуктарды толукташ керек. 2,5 миң алым болсо, мисалы үчүн Кыргызстанда имамдарчы. Ошонун баары бир күндө кааласак жаштарды ошол интернеттен табабыз да. Баягы бирөө айтып коет мага, интернетти чукуп отура бербей эле жаштарды тарбиялайсызбы депчи. Мен айтам, интернеттен башка жерде жаштар жок болсо кантайын анан депчи. Ошол сыңардай, ошол ар бир алым бирден макала, бирден жакшы сөз, бирден накыл сөз, бирден макал жазганда эле толуп кетет анын ичичи. Эгер биз толтурбай турган болсок, башкалар толтурат анын ичин. Ушундай да. Биздин убактыбыз аягына келип калды, урматтуу агайлар. Эми жыйынтыктоо сөз, урматтуу Мамат агай. Эми мен биринчиден ушул сиздердин ушул телевидениеге чакырып, ушундай мүмкүнчүлүк берип, азын улук болсо дагы өзүбүздүн оюбузду айтып, эл менен пикирлешип, ушундай иштеп аткан ишибиздин бир ошол кесибибиз боюнча суроону берип, ушундай уюштурганыңыздарга, ушул бир айлардын султаны болгон Рамазан айында чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жалпы эл журтту мен ушул ыйык орозо айы менен куттуктайм. Сиздердин жамаатты да куттуктайм. Ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң рахмат. Бул тарбия маселеси, бул түбөлүктүү маселе. Тарбия маселесин биз бир мындай кичинекей көрсөтүү менен же болбосо бир эки адамдарды чакырып алардын ою менен жыйынтыктап коюп атап такыр мүмкүн эмес. Мен ойлойм биздин элибиз түпкүлүктүү эл.
Ошондуктан биздин тарбиябыз, биздин ата бабабыздан келе жаткан тарбияны эч убакта жоготпошубуз керек. Азектеп сакташыбыз керек. Ансыз биз улут катары жоюлуп кетишибиз мүмкүн да. Рахмат агай. Анда урматтуу момундар, баарыңыздардын кармаган орозуңуздар кабыл болсун, балдарыңыздар тарбиялуу болсун. Алла таала бизди дагы, балдарыбызды дагы, баарыбызды акыркы кыяматка чейин тарбия жолунан адаштырбасын. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ар дайым биздин ушул Аян телеканалы менен болуңуздар. Сиздер менен болгонуңузга аябай кубанычтабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей алтындай болгон убактысын бөлүп келген аалым устазыбыз Юсуп Сайпиев устазыбызга Аллах таала дагы ырайсыз болсун. Жана ошондой эле Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайдын окуу иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Мамат Абытов агай, сизге дагы чоң ырайчылык билдиребиз. Кудай буюрса дагы көп уул кыздарды, кыргыздын жарандарды тарбиялай бериңиздер. Сиздердин тарбияңыздарга биздин жаштарыбыз, абасыбыз кандай керек болсо ошондой эле муктаж. Орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай буюрса, пайгамбарыбыз айткандай, ата-эне баласына тарбиядан артык белек бере албайт, мурас калтыра албайт деген экен. Андыктан ошол Кудай таала бизди тарбиялуу жана башка элдерге тарбиябыз менен, илимибиз менен жана такыбалыгыбыз менен башка элдерге Кудай таала жакшы жагыбыз менен көрсөтсүн. Аллах таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Эки дүйнөнүн бактылуулугун Кудай таала насип кылсын. Аян менен бир болуңуздар. Салам алейкум. Оозун тамак ашка карата бекиткени менен ар түрдүү күнөөлөргө аралаша жүргөн адам кудум даарат алган кезде мүчөлөрүн 3 жолдон жуугансып аракет жасаса да, суу колдонбостон даараттын эң зарыл шартын таштаган адамга окшойт. Имам Газали.
إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Көптөгөн орозо кармоочулар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан орозосунан суусап чаңкоодон жана ачкалыктан башка эч бир пайдага жетпейт. Түн уйкудан туруп нафил ибадат кылган адамдар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан уйкусуздуктан жана чарчоодон башка эч бир пайдага жетпейт. Ибн Мажа. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سواك أمتي يقولها لنا يوم القيامة
Айша радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Рамазан айынын акыркы 10 күнүн Аллах элчиси ибадат менен өткөрчү. Жана өз үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн да түнкү уйкудан ойготуп, изарын бекем байлап, зор ынта менен чымыркана ибадат кылчу. Бухари, Муслим. رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد. Көптөгөн орозо кармоочулары бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан орозосунан суусап чаңкоодон жана ачкалыктан башка эч бир пайдага жетпейт. Түн уйкудан туруп нафил ибадат кылган адамдар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан уйкусуздуктан жана чарчоодон башка эч бир пайдага жетпейт. Ибн Мажа. Кутман кечиңиздерме урматтуу телекөрүүчүлөр, илимдин дагы пайдалуу анан пайдасыз болот. Мына ошол илимдин сиздерге мүмкүн болушунча пайдалуусун жана керектүүсүн, баалуусун чагылдырып берүүгө аракет кылып, түз эфирде Билим Тайм программасы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Кыргызстандагы нукурадал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмень чучуара, Сүташ сүт азыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир уурттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукура адалазык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Шифа органик жогорку дары азыктары, иммунитетти бекемдөөчү ийгиликтүү каражат, ден соолук булагы. Эгер эскертүүтө турган болсок, бул суроону биз кечээ күнү дагы ойнотконбуз. Бирок тилекке каршы канча деген телекөрүүчүлөр бизге байланышка чыгып, эмнегедир туура жана так жообун айта алган эмес. Бүгүн дагы ушул суроону ойнотууга аракет кылабыз. Балким кечээ күнү ойногон болсоңуздар, уккан болсоңуздар, бүгүнкү чейин жообун тапкан телекөрүүчүлөр бар чыгаар деген үмүт менен анда мен биринчи суроону окуйн. Эгерде сиздер Европанын өлкөлөрүндө болгон болсоңуздар, анда ал жерде фирмаларда же ишканаларда, мекемелерде ушундай бир уран жазылган. Ал ошол жердеги иштеген ишкерлерге ардалган. Бул эмне деген уран болушу мүмкүн. Же болбосо ошолорго тиешелүү бир кайрылуу десек дагы болот. Ал кайрылууну Кыргызстандын мекеме фирмаларында же болбосо ишканаларында такыр кезиктире албайт экенбиз. Кандай кайрылуу болушу мүмкүн? Билсеңиздер дагы 0312917070 номерин териңиздер дагы бизге байланышка чыгып, ушундай адал продукту өндүргөн компаниялардын белектерине жана ошондой эле китептерге ээ болуңуздар деп сиздерди чакырып кетет элек. Эмне деген кайрылуу болушу мүмкүн? Кечээ күнү бир канча биздин телекөрүүчүлөр чыгып, мырзалар, мистер деп айтты, жана ошондой эле тамеки чекпеңиздер деген сыяктуу бир сөздөрдү айтып кетти, бирок тилекке каршы бул бир сүйлөм десек да болот. Кайрылуу болгондон кийин албетте бир сөздөн турбайт, бир канча сөздөн 5-6 сөз же болбосо 2-3 сүйлөмдөн турушу мүмкүн. Эгерде сиздер ошол жоопко жакындаша турган болсоңуздар, анда мен сиздерге жардам берүүгө же болбосо бир жетелеп багыт берүүгө аракет кылам. Мына эгерде жооптун такыр эле алыстап кете турган болсоңуздар, тилекке каршы сиздерге жардам берүүгө
болбой калат десек дагы болот. Бул кандай кайрылуу болушу мүмкүн? Атайын ушул кардарларды тейлөө максатында ишкерлерге арналган кайрылуу экен. Анда эмес алгачкы телекөрүүчүнү кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Вызываемый абонент? Эмнегедир биздин байланыш жакшы болбой жатат окшойт тилекке каршы. Балким кайрадан байланышка чыгып көрүңүз, туура жоон таап калаттырсыз деген ишеничтебиз. Бүгүн бизде убакыт дагы кенен, байгелер дагы көп. Сиздер менен мүмкүн болушунча жарым саат же болбосо 40 мүнөт бою жагымдуу бир суроолорду, тарбиялык мааниси бар, же болбосо логикалык ойду өрчүтүүчү, же болбосо билим деңгээлибизди өркүндөтүүчү атайын бир суроолорду жаңыртууга аракет кылабыз. Ошонун ичинде эле биз кыргыздардын, кыргыз улутуна ушул ата-бабалардан келе жаткан бир каада салттарда камтыган суроолорду айтууга аракет кылабыз. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман түнүңүз менен. Жоопту айтып бериңиз. Менимче биз бардык иш аракетибиз бар, сиздер үчүн клиент всегда прав деген мааниде болушу. Клиент кардар ар дайым туура деп. Дагы башка варианттарды айтып көрөсүзбү? Сиздики бир аз жакынлашып атат, бирок эмнегедир дал келбей жатат да. Мен точно ответин билем, бирок мындай дословно айта албай атам да азыр. Ушундай мааниде деп билем да. Бирок бизде тилекке каршы туура жоон жооп беришиңиз керек. Антпесе биз эгерде сизге белек берип которгон болсок, башка телекөрүүчүлөр капа болуп калышы мүмкүн. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга албетте терең ыраазычылык билдиребиз. Бирок айрым телекөрүүчүлөр буга чейин дагы бир канча билдирүүлөрдү жазып, же болбосо биздин өзүбүзгө дагы айтып, өзүнүн нааразычылыктарын билдирип келүүдө. Силер өзүңөрдүн туугандарыңарга берип коюп атасыңар, досторуңарга берип коюп атасыңар, же болбосо ушул тапканга аракет кылып жатат, бирок эмнегедир жакын мындай жоопко жакын болбосо дагы силер берип салып атасыңар. Балким силердин ушул жакындарыңар болуп калышы мүмкүн деген бир күмөн ой пайда болуп жатат. Мына ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден сураныч, өтүнүч, мүмкүн болсо бир тагыраак жоон айтканга аракет кылсаңыздар. Анан биз сиздерге эгерде жоопту бир 60-70% туура жоо канааттандырарлык болсо, анда биз толук түрдө сизге жардам берип туруп, белек берип ыйгарууга аракет кылабыз. Мына ошондуктан туурараак жоон табууга аракет кылыңыздар. Европанын өлкөлөрүндө мына ушундай бир кайрылуу бар экен. Ал кандай кайрылуу болушу мүмкүн? Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алла, саламатсызбы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Жооңуз айтып бериңиз. Биздин оюбузча бул кардарлар менен тылык болууңуздарды унутпаңыздар деген сүйлөм болушу мүмкүн. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Сиз жоопко жакындаштыңыз, бирок туура болбосо дагы эң жакын жооп сиздики болгондуктан сизди куттуктайбыз албетте. Бүгүнкү берүүнүн алгачкы жеңүүчүсү болдуңуз десек болот. Буну кандай деп айта турган болсок, жооп момундай экен. Эсиңерде болсун, айлыгыңарды кардарлардан аласыңар. Андыктан кардарларга сылык мамиле жасагыла. Силер ошолордун эсебинен айлык алып жатасыңар деген мааниде ошол жердеги кызматкерлерге эскертүү иретинде илинген жазуу тактайчада бар экен. Мына ошондуктан алар ошону көргөндүктөн келген кардардын баардыгына тең сылык, сыпа, кичпейил болуп мамиле жасашат экен дагы. Аябай баардык кардарлар тең ошол ишканага, фирмага ичи жылып, аябай ыраазы болуп кетишет экен десек дагы болот. Мына туп-туура таптыңыз, урматтуу телекөрүүчү, куттуктайбыз. Ал эми биз болсо экинчи сурообузду окуйбуз. Бул дагы бир өзгөчө суроо десек болот. Байыркы грек ойчулу Сократ ойдун курчтугун өрчүтүү үчүн ушул иш аракетти жасаган. Ошондой эле Сенека ушундай кылган. Горацийди болсо аны колдонуу менен оруудан айыктырышкан. Суворовго да бул аябай жакчу. Пушкин, Толстой дагы мындай кыймыл аракетти жактырышчу. Бул кандай пайдалуу кыймыл аракет? Албетте, бул инсандардын өз-өзүнө мүнөздөмө бербей койсок болбос. Алгач эле Сократты айтык. Сократ бул байыркы грек ойчулуу, негизинен кызыл тилдүү, аябай курт сүйлөгөн, элди өзүнүн артынан ээрчите билген, ушул бир башкарууга чейин жеткен грек ойчулуу десек болот. Бул да бир канча бир өзүнүн философиялык ойлорун айтып кеткен. Мына ушул кыймыл аракетти аябай пайдалуу деп дагы таап
ошону көптөргө мындай сунуштаган дагы десек болот. Ошондой эле андан кийинки бул Сенека десек болот. Дагы бир телегөрүүчү байланышта экен. Алло, саламатсызбы? Алло, assalomu alaykum. Wa alaykum assalom va rahmatulloh. Surog'a javob men o'ylayapman bu muzdaq suv menен обливание кылган болуш керек ошо. Muzdaq suv menен кечирип коюңуз урматтуу телегөрүүчү, сиздин жообуңуз эмнегедир канааттандырган жок. Жакындашпай дагы калды десек болот да тилекке каршы. Андан кийин биз Сенекага келгенбиз. Сенека дей турган болсок, бул дагы байыркы грек ойчулу, ушул Сократтардын дээрлик доорунда жашаган замандаштарынын бири болуп калат. Мына бул дагы Сенека дагы ушул ыкманы колдонгон экен. Бул кандай ыкма болушу мүмкүн? Кыймыл аракет дейт бул. Муздак суу менен дедиңиз, бирок муздак суу менен деле балким башка ыкмаларды болушу дагы мүмкүн. Муздак суу эмес, бирок Сенека колдонгон. Андан кийин биз айттык, Гораций болсо ушул ыкма менен оорудан айыктырган дейт. Гораций. Бул Гораций дагы белгилүү акын, сатирик. Кызыл тилдүү аябай болуп көрбөгөндөй бунун сатиралары болсо жалпы коомго арналган, жеке адамдын саясатка эмес, көрүнүш адаттарга же болбосо жеке адамдын мүнөздөрүнө эмес, бул жалпы коомго арналган сатираларды жазган. Бул дагы улуу бир адамдардын катарын толуктайт десек дагы болот. Андан кийин Суворов, бул дагы полководец, бир да жеңилген эмес. Өмүрүндө канча жолу согушка аттанган, бирок эмнегедир бир да жолу жеңилүү ызасын тарткан эмес. Бул дагы аябай бир чоң артыкчылык десек болот. Мына бул Суворов. Азыркы биздин Дайыр Асанов атындагы военный окуу жайдын атын алып жүрчү. Азыр болсо Дайыр Асанов болуп калды. Дагы бир телегөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalom va rahmatulloh. Пост кармоо, орозо тутуу, Oroz. ашка болуу болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Орозо тутуу дедиңиз, бирок сиздин дагы жообуңуз канааттандырбай калды десек болот. Себеп дегенде, эми алардын басымдуу бөлүгү мындай исламдан түшүнүгү жок болгон десек дагы жаңылышпайбыз да. Себеп деген алар байыркы Грецияда, Рим шаарында ушул өмүр сүргөн инсандар көпчүлүгү мына ушул Римде өмүр сүргөн, же болбосо Испанияда. Ал эми Суворов болсо, бул албетте орустун чыган бир полководец десек дагы болот. Мына ушул Суворов жөнүндө сөз кылып жатканбыз. Дагы бир телегөрүүчү байланышта экен. Алло, саламатсызбы? Эмнегедир байланыш үзүлүп калды окшойт. Суворов да айтып келатканбыз, бул 15 жыл армияда кызмат өтөгөн экен. Эң кызыгы 12 жашында өзү арыз берип, ошол аскердик кызмат өтөөгө барган экен. Андан кийин ошол 15 жыл, тагыраак айтканда 27 жашында чыгып, андан кийин ошол өзүнүн мекенине салмын кошуп, бир канча деген салгылашууларга барып катышып, бирок бир да жолу жеңилген эмес. Дагы бир телегөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Алло, assalamu alaykum. Wa alaykum assalom. Мен Гүлмира. Угатабыз, Гүлмира эже. Мен бул Чуркоо деп ойлойм. Анткени Чуркоодагы бул көптөгөн оорулардын алдын алат да. Чуркоо деп атасыз. Сиз бир аз жакындаштыңыз, бирок так жоо Чуркоо эмес десек дагы болот. Эгерде дагы кайрадан байланышка чыгып көрүңүз, же болбосо дагы бир башка телегөрүүчү байланышка чыгып туура жоону айта турган болсо, балким баарыңыздар биргеликте күбө болот турсуздар. Чуркоо дагы көп ооруларга пайда, ден соолукту чыңдайт, тарамыштарды баарын тең мындай бир бириктирип туруп, аябай бир күчтүү болушубузга, чыдамдуу болушубузга дагы өбөлгө түзөт. Ошол эле биздин дем алуу ыкмабызды жөнгө салат, дыханияны кеңейтет, сүйлөшүүбүз бир дем менен бир 5-6 сүйлөмдү айтууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт десек болот. Дагы бир телегөрүүчү байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен оюмча жылаң айлак баскан да. Эмне үчүн жылаң айлак баскан дейсиз? Ошо ден соолукту чыңаш үчүн ошондой эмеде жылаң айлак баскан. Кандай жылаң айлак баскан кандай пайдаларын билесиз? Жылаң айлак баскан негизи эмеде жерден энергия алат да. Кандай энергия? Ошондон
кичине кезинен эле балдарга дагы эме кылышат, врачтарчы. Бул эски илгерки метод, жалаң айлак көбүрөөк бастыргыла дейт. Ошого бул Сократ Сенекалар дагы жалаң айлак басып, ден соолугун чыңашканда. Жоопту туура деп ойлойсузбу өзүңүз? Энергия алышканда. Жоопту өзүңүз туура деп эсептеп атасызбы? Негизи ошондой ыкмалар бар да, ден соолукта эмес үчүнчү. Чыңаш үчүнчү. Ошон тем более эски эмелер да барчы. Жакшы, Гүлмира дедиңиз окшойт. Менимче Гүлмирайым, куттуктайбыз. Албетте сиз туп-туура таптыңыз десек болот. Бул жылаң аяк басуу туура жоомуна ушундай болчу. Эфирден алыстабай туруңуз, сиз менен байланышат албетте. Бул ушул Сократ, Суворов, Сенека, Гораций, Толстой, Пушкиндердин бардыгы тең мына ушул ыкманы колдонушкан, жакшы көрүшкөн десек болот. Эмне үчүн дегенде, биринчиден эң жөнөкөй эле бул албетте бутка массаж болот. Эгерде жылаң аяк баса турган болсок, эми жылаң аяк басат десе эле сөзсүз түрдө тикенектүү же болбосо бир дагы бир баса албай турган жерлеринде эмес, мындай басууга ыңгайлуу болгон, тегизирээк, мүмкүн болушунча адамдын ден соолугуна зыян келбей турган жерлерден басса. Мисалы кумдан баса турган болсок, тамандан өткөн жылуулук бул бардык органыбызга жетип, көптөгөн бир суук тийүүлөрдүн алдын алып, же болбосо ушундай бир ыкма болуп, көптөгөн оорулардан айыктырат десек дагы болот. Өзүңүз да жакшы билесиздер, ата-энелерибизге баарыбызга тең эле айтып жүрөт: "Ай балам, айланайын, бутуңду жылуула, бутуңду жылуула, бутуңду жылуула." Эмне үчүн десек, буттан бардык нерсе бут менен дагы байланыштыгы бар экен. Мына ошондуктан урматтуу достор, келиңиздер, мүмкүн болушунча өзүбүздү жылуу, ден соолукта кармайлы деп айтып кетет элем. Биздин кийинки сурообуз кыргыздардын термини жөнүндө. Бул кандай деп турсаңыздар, кыргыздар билесиздер, турмушка чыкпай калган, жашы өтүп бара жаткан биздин улан кыздарыбызды кара далы деп атап койгон. Эмне үчүн алар кара далы деп атап койгон? Турмушка чыккандан кийин албетте келин дейт, андан кийин келин бала жана башка сыяктуу жеңе болот, бирөөгө бардык ар кандай бир терминдер менен аталыштар бар. Ал эми турмушка чыкканга чейин жаш секелек кыз эмес, же болбосо бойго жеткен жаш селк эмес, тилекке каршы турмушка чыкпай калган, жашы өтүп бара жаткан. Эми азыркы күндө көбүнчөсү жашы өтүп бара жаткан десе бир 25 жаштан орто эсеп менен алсак болот. 25 жаштан өткөн турмушка чыга элек кыздарды карадалы деп аташып коет. Буну эмне себептен аташы мүмкүн? Албетте эгер билсеңиздер дароо байланышка чыгыңыздар, мүмкүн болсо линия бош убагында мына баарыңыздарга тең мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат десек болот. Дагы бир телекөрүүчү байланышта болсо саламатсызбы? Алейкум ассалам. Жооңуз? Карадалы деп аталган ошо көпкө турмушка чыкпай калган кыздарды ошон карадалы деп аталганда, себеп дегенде бул мисал турмушка чыкканда бала болот, мындай неме болот, бактылуу болот, эне болот, жар болот. Мындай ошондой бактыга жетпеген себептен карадалы деп аталган да. Чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бирок сиздин жооңузду туура деп кабыл ала албайбыз. Эгерде туура жоон билбей калган болсоңуз, анда кыргыздар жөнүндө, же болбосо кыргыздардын этноними, ушул кыргыз улуттук бардык сөздөрү жөнүндө, бардык баалуулуктар жөнүндө окуп коюңуз. Бир жолу ашыктык кылбас. Ошол эле калпактын эмне үчүн 4 бурчу бар, бардыгы бир жерге келип биригет, кырлары кандай билдирет, анын жасалыш дизайны деген сыяктуу бүт чечмелеништер бар. Боз үйдүн чечмелениши ошол эле кыргыздарда дагы карадалы деген сыяктуу ушул сөздөрдүн дагы аталыштарын окуп койсоңуз ашыктык кылбайт. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Жооңуз? Кыргыздар деген күйөөгө чыкканга чейин 5 көкүл кылып чачын өрүп жүргөн. Анан ол күйөөгө чыккандан ал чачын деген жолук салынгандан эки өргөн. Жол салгандан кийин көрүнбөй калган бана. Күйөөгө чыкпай калган ошо 5 көкүл менен дагы жабып жүрүп, ошондон карадалы деп аталып калган да. Атыңыз ким? Мирлан. Эламан мырза. Туп-туура куттуктайбыз, албетте сиз туура таптыңыз. Эмне үчүн дегенде, кыргыздар турмушка чыкканга чейинки кыздардын чачын 5 көкүл кылып өрүп туруп, өрүп койгондон алардын чачы далысын жаап жүргөн.
мына ошол далысын жаап жүргөн дагы андан кийин Кудайым буйруп насип кылып бир ыймандуу жигитке турмушка чыккандан кийин ал чачын экиге бөлүп өрүп жүргөн десек болот. Мына ошондуктан алардын чачы турмушка чыга элек кыздардыкы болсо ошол 5 көкүл бойдон калгандыктан алардын далысы жабык, бул дагы эле турмушка чыга элек. Буйругу жок экен, пешенесинде буйруп аптыр деген сыяктуу ушундай бир кайруулар менен аларды кара далы деп атап койгон экен. Албетте мындай бир кайгылуу нерсени эч кимдин башына түшүрбөсүн, себеп дегенде бул жашоонун маңызы үй бүлөдө дейт. Ошондуктан үй бүлө куруу, кыздарыбызга, карындаштарыбызга, эжелерибизге ыймандуу жакшы байкелер, динилерди, балдарды туш кылган болсун. Ал эми ошол эле балдар болсо түшүнүктүү, кайын журтун сыйлаган, бардыгын сыйлаган, ыймандуу, такыба, ушундай бир эң жакшы салих аялдарды, айымдарды насип кылсын деген тилектер менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Мына ошентип жыйынтыктардын алдында албетте биздин бүгүнкү эфирдин негизги демөөрчүлөрү менен тааныштыра кетейин. Раттана таттуулары, Шифа органик компаниясынан кара зере майы, Айхан чайы, жана ошондой эле тез даярдалуучу жупка тамагы, Сүташ компаниясынан таза сырлар, мазза ширеси, өрүк шербеттери жана камбоча чай квасы. Ушуну менен бүгүнкү эфирибиз соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.